Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Бирдин айынын бири. Максат — акыл эстүүлүк. Экинчи кадамдын мааниси менин жашоому акырындык жана кылдаттык менен кире баштады. Мен өзүмдөн күчтүүрөөк күчкө кайсы учурда же кайсы күнү ишенгенимди айта албайм. Бирок менде азыр бул ишеним бар. Ишенимге келүү. Мен өзүмдүн ишенимимди сөз менен ылайыктуу маанайда болгондо же жөн эле сырткы көрүнүш үчүн эле моюнга алчумун. Мен Кудайга чындап ишенчү эмесмин. Анын мага кам көргөнүнө ишенген жокмун. Мен өзгөртө албаган нерсени өзгөртүүгө көп аракет кылдым. Бара-бара каршылык көрсөтүп жатып, баарын Кудайга тапшыра баштадым. Эгерде сен ушунчалык кудуреттүү болсоң, анда муну өзүң башкаргын. Жана ал да ушундай кылды. Мен өзүмдүн эң терең көйгөйлөрүмө жооп ала баштадым. Кээде эң адаттан тыш убакта, жумушка баратканда, түшкү тамакта же катуу уктап жатканда. Мен бул чечимдерди өзүм таппай турганымды түшүндүм. Аларды мага берген жогорку күч. Мен ишендим.